Курбандык мал жөнүндө. Курбандык чалууга милдеттүү адамдын бул ибадатынын жарамдуу мүнөздө аткарылуусу үчүн чалынчу мал жана аны мууздоого байланыштуу айрым шарттар бар. Бул шарттардын негизинде гана курбандык ибадаты дурус болот. Курбандыкка чалууга жарамдуу малдар: курбандыкка кой, эчки, уй, топоз, төө же ушул айбандардын түрлөрүнөн чалынат. Бүткүл ислам илимпоздорунун бул жөнүндө көз карашы бирдей. Кур'ан Каримде Хач сүрөсүнүн 34-аятында көрсөтүлүп өткөн 4 түлүк мал, төө, уй, кой же эчкилерди көрсөтөөрү белгилүү. Айрыкча пайгамбарыбыз алейхиссалам менен сахабалар жогорку малдардын башка эч кандай айбан түрүнөн курбандык чалган эмес. Ибадат маселесинде эң майда чүйдөлөрүнө чейин Кур'ан менен сүннөткө төп келүүсүндө талап кылынат. Андыктан жылкы, тоок, каз, өрдөк, аркар, кулжа жана башка жаныбарлар курбандыкка жарабайт. Буларды курбандык кылуу ниети менен мууздоо оор макрух. Себеби анда ислам сыртындагы айрым негизги диндерге окшоп калуу коркунучу бар. Кой, эчки, уй, топоз жана төөнүн эркек ургаачылары бирдей курбандыкка жарай берет. Бир гана койдун эркегин, эчкинин ургаачысын курбандыкка чалган абзел. Кой жана эчкинин кем дегенде 1 жашка толгону курбандыкка жарайт. Бирок 6 айлык коозу, башкача айтканда жарым жаш кой, 1 жашар кой сыяктуу семиз, эттүү болсо курбандыкка жарайт. Эчки болсо сөзсүз 1 жашка толгон болуш керек. Уй, топоздун 2 жашары, төөнүн 5 жашка толгону курбандыкка жарайт. Кой жана эчки бир адамдын атынан курбандыкка чалынат. Уй, топоз түрүндөгү бода малдардын ар бири бир адам үчүн курбандыкка чалынуусу дурус болгондой эле 7 кишиге арналып ортоктош курбандык чалууга да жарайт. Пайгамбар алейхиссаламдын доорунда бул таризде курбандык чалуу жолго коюлган. Курбандык чалууга бир бода малга ортоктошкон адамдардын баары мусулман адамдар болушу, ар бири курбандык ибадатын аткаруу ниети менен ортоктош болушу шарт. Эгерде шериктештердин бирөөсү курбандык чалуу ниетинде эмес, тек гана бир бөлүк эт үлүшүнө ээ болуу ниетинде болсо, эч бирөөнүн курбандыгы дурус болбойт. Курбандык союлган соң эт так өлчөмдө таразаланып, бөлүштүрүлүшү керек. Жараткан Аллах Таалага ибадат кылуу максаты менен чалынып жаткан соң, курбандык мал семиз, дене мүчөлөрү кемчиксиз, бүтүн жана жакшысын тандалуусу керек. Бул ибадаттын маңызы максаты жагынан да, саламаттыкты сактоо жана эстетикалык маана жагынан да маанилүү маселе. Кур'ан Каримде мусулман адам тапканынын тазасынан жана жакшысынан жараткан Алла Тааланын жолунда сарптоосу керектиги буйрулуп, мынтип айтылган: О жаратканга ыйман келтиргендер, иштеп тапканыңардан жана силер үчүн жерден өндүрүп берилген биздин сонун жакшыларын жараткан жолунда сарптагыла. Деген киши өзүңөр көз жумуп айласыз болбосо ала бербөөчү начар нерселерди берүүгө ниеттенбегиле. Жараткандын эч нерсеге ажатсыз экенин, мактоого эң татыктуу экенин анык билгиле. Бакара сүрөсү 267-аят. Демек, бирөө өзү алганды такыр каалабаган, жаман, сабатсыз, начар нерселерди жараткан Алла Таалага ибадат кылуу жолунда колдонуусу туура эместиги анык. Бул жагынан алганда оорулуу, арык же кемчилиги бар начар малдар курбандыкка жарабайт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн бир топ хадистеринде курбандыкка чалынар мал айыпсыз, ары чүйгүнүнөн тандалуусу зарылдыгын баса белгилеп айткан. Мисалы үчүн ошол хадистердин биринде мындай дейт: курбандыкта сокурлугу даана билинип турган мал, ашкери оорулуу мал, тың баса албаган анык төкөр мал жана жилиги жок өтө арык малдар курбандыкка жарабайт. Башка хадистеринде курбандыкка чалынар малдын көзү жана кулагы кемчиликсиз болушуна көңүл буруу зарылдыгы да айтылган.